Барыңыздарга кутман таң, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сана телеканалына Таңкы Кыргызстан кызматыңыздарда мен Бактияр Асаналиев. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү эфир сиздерге жагат деген үмүттөбүз. Себеби дегенде бүгүн бизде өзгөчө коноктор болмокчу. Улуу инсан Касым Тыныстановдун небереси бүгүн бизге конокко келет. Ал эми биз алдыдагы клипке көңүл буруп, андан кийин коногубуз менен сиздерди таанышып, бүгүнкү эфирибизди баштап алмакчыбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, барыңыздарга дагы бир жолу кутман таң. Сана телеканалына Таңкы Кыргызстан. Бүгүн биз сиздер үчүн өзгөчө конок чакырдык. Себеби дегенде улуу залкар инсандын жакын неберелеринин бири
Азат Жаныбеков, саламатсызбы? Саламатчылык. Негизи кайсы улуу инсан деп теле көрүүчүлөр кызыгып жаткан болуш керек. Ал жөнүндө өзүңүз кененирээк маалымат айтып берсеңиз. Касым Тыныстанов деген ким? Эмне иштерди кылган дегендей. Касым Тыныстанов бул чоң атабыз кыргыз элине өтө чоң салым кошкон адамдардын бири, кыргыз мамлекеттүүлүгүнө өтө чоң салым кошкон адамдардын бири. Ошол эле кезде ал Касым атабыз жалгыз эле тилчи болгон эмес. Касым ата тилчи болгон, эл агартуучу болгон, жетекчи да болгон, драматург болгон, акын, жазуучу болгон, журналист болгон, котормочу болгон, жана манас таануучу болгон, тарыхчы да болгон да. Касым атабыз ошол өзүнүн кырчындай өмүрүндө 37 жашында дүйнөдөн кетти. Ошо 37 жаштын ичинде өзүнүн кыргыз эли үчүн өтө чоң салым кошуп кетти да. Буну айтып бүткүс тема да. Ооба. Анткени Касым атабыз бүт тармактуу өтө зээндүү адам болуп, ушул кыргыз элине келген бир гений адамдардын бири го деп ойлойм да. Анткени баягы кыргыздын жок болуп кетишине 16-жылдан кийин, үркүндөн кийин кыргыздын кайра жаралуусу болду. Ошол кезде Касым атабыз баарын түшүнүп турду. Тез аранын ичинде көп иштерди кылып, калганга жетишүү зарыл болгон себебинен талыкпай эмгек кылды. Жакшы, демек көп кырдуу таланттын ээси болгон экен. Биз дагы жаштар дагы негизи кыргыз адабиятынан окуп келебиз бул улуу инсан жөнүндөчү. Анан көптөгөн сөздөрдү киргизген да кыргыз тилинечи. Ошолор жөнүндө өзүңүз айтып берсеңиз бир аз. Мисалга алып жанагы чач алгыч, чач тарач дегендерди. Мисалы бул Касым атабыз ошол кезде Пишпекте чач алгыч деп айтчу экен мурун. Чач тарачты. Аны Касым атабыз буну көрүп айтыптыр. Буга далил болуш керек эле. Чачты албайт. Башты алышы мүмкүн, бирок чачты албайт деп. Чачты тарайт. Чач алган, чачты тарап, бир нече жолу тарап, анан кайчыл менен кыркылат. Ошонун себебинен чач тарач деп азыркы маалда ошол сөз дагы да болсо колдонуп келе жатабыз. Жана ошондой эле Касым атаны конокко орус туугандарыбыз чакырат. Ошол кезде Пишпекте, Фрозедеги чакырып, конокко чакырып, баняга чакырышат. Баняга киргенде орусчат баня. Ошого бир сөз ойлоп таап чыгышым керек. Баняга киргенден чыкканга чейин ойлоп чыгышым керек деп айтат. Өзүнө сөз берип, кирип баняда анакы парилкада отурганда адам денесинен жана мончоктор чөт эмеспи? Ошону көрүп, буну мончок чыгып атканда буга мончо деген ат туура келет деп далилдеп, адамдын денесинен чыккан нерсени далилдеп мончо деп ат коюлган да баняга. Жакшы. Анан сиз ушул Касым Тыныстанов фондун негиздеп келесиз, жаңылбасам туурабы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кандай иш-чаралар болуп жатат, кандай пландар, эмне кылып жатасыздар дегендей. Азыркы учурда биз Касым атанын эскерүүчүлөрүн гана өткөзүп алып жатабыз. Жана ошондой эле балыкчыда дагы шаардык кеңеш көчө беришкен. Ошого дагы биз маареке уюштуруп, илимий конференция уюштурдук ал жакта. Анан буга чейин Касым Тыныстанов фонду 1996-жылы түзүлгөн. Бул Касым атанын өзүнүн күйөө баласы Эмилбек жездебиз Чабалды атабыз болуп чогуу түзүшкөн 96-жылы. Ошол жетектеп келишти. Ошол кезде жетектеп жүрүп, ошол анан Жанбеков Чабалдай чоң атам жетектеп келди фондду. Ошол кезде мондай китептер жазды. Касым Тыныстан уулу жөнүндө, Касым атабыз жөнүндө толук маалымат алсаңыздар болот. Бул китепте өтө жакшы жазылган. Кээ бир адамдар кыргызча жакшы түшүнбөгөндөргө дагы орусчасын жазган. Жизнь и творчество деген темадагы. Жана ошондой эле фонд аркылуу көп иштер кылынып, Самсак Станалиевдин мындай роман повести жазылган. Самсак Станалиев өтө чоң зор эмгек кошуп, мына Чагылгандын көз жашы деген роман. Окуп көрсөңүздөр өтө
өтө абдан жакшы маанилүү жакшы романдардын бири. Азыр Самсак агайыбыз Чыңгыз Айтматов жөнүндө дагы ооба жазып атат. жазып бүтүп калды. Ошо анан ошол эле жылдары фонддун демилгеси менен Касым Тынысханов атабыздын Эне тилибиз деген китеби жарык көрдү. Бул Турцияда жарык көрдү. 2001 жылдары. Жана морфологиясында жарык көрдү. Эне тилибиз экинчи. Түркчө жазылган китептерби бул экөө тең? Булар Турцияда латын тамгасында басылып келген китептер. Жана бул болсо биздин архивдеги биздин Кыргызстандын мамлекеттик архивдеги редакционный коллегиясы жазып, бул жакта жалаң гана документалдуу нерселер да. Касым ата эмне иш кылды? Жетекчи болуп иштегенден баштап өзүнүн жолунда кандай иштер кылды? Бул толугу менен бул жерде баяндалат. Бул жерде ошол эле жылы мына бул жерде көбүнчөсү ал кезде орус тилинде иш алып барышкан. Ошонун себебинен мынакей бул жерде письмо Наркомпроса Кыргызской АССР Среднеазиатский комитет по охране памятников старины и искусства с просьбой сообщить сумму выделенных средств для ремонта башни Бурана дейт. Буранан не? Ошол кезде Буранага бул жерде айтылат, 1,5 миң рубль эле болот атат. Жетпейт атат ремонт кылганга деп. Ошол эле кезде Өзгөндөгү памятникке 2 миң рубль кеткен. Ал жакта да ремонт кылышкан. Ремонт кылып, жакшы иштерди кылышты. Ошол иштерден дагы бир нечени айтып кетсеңиз, Бурананы кылган дагы. Бурананы кылышты, Өзгөндөгү памятникти, Өзгөн немесин кылышты ремонт. Жана ошол эле 23-жылы Бартольдту тарыхчыны Кыргызстанга чакыртып, кыргыздын тарыхын жазып калганга аракет кылышты. Баягы ал адам ошол эле кезде өтө сезимталдуу болуптур. Анткени адамдын мамлекеттүүлүк болуш үчүн сөзсүз тарыхы керек, тили керек, тил када салты керек. Сөзсүз керек. Анан кийин Зачиев деген профессор фольклорчуну чакыртып алып 28-жылы Кетмен төбөдөн Токтогул атабызды, Жолой атабызды чакыртып, Чоң Кеминден Мураталы Күрөңкеевди чакыртып, Ысык көлдөн бир атабызды чакыртып, ошолордун үндөрүн, кыяктарды жана комуздарды жаздырып алган. Жана ошол эле 28-жылы Абрамзонду чакырып, баягы Абрамзон өзү этнограф болгон. Чоң этнограф болгон. Ошол адамды чакыртып Кыргызстанда музей уюштуруп, ачып, музей ачышты. Баягы кыргыздын баягы ар түрдүү буюмдарын сактап калганга жетишти. Бул да болсо кыргыз үчүн, элибиз, жерибиз үчүн өтө чоң салымдардын бири. Деп эсептейбиз. Анан бул жакта Азат мырза архивдеги материалдарды ала келиптирсиз. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, бул жакта латынча жазылган экен, жаңылбасам. Ошолор жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз, четинен кармап колго алып, эмнелер жазылган, мисалы үчүн бул латын жөнүндө? Бул жерде латын биринчи кыргыз эли араб тамгасы менен колдонгон кезде, ошол кезде Хрестоматия деген китеп чыгарылат. Бул жерде мынакей бүт бар карап турсаңыздар, араб тилинде бүт бар экен. Сүрөттөр менен, түшүнүктөр менен өтө жакшы жазылган. Жана кыргыз эли латын тамгасына өтүшүнө Касым атабыз өтө чоң салым кошкон. Ошондо 25-жылы Бакуда өткөн съезде Касым атабыз доклад жасаган. Эмне себептен зарыл? Касым Тынысханов доклад жасаган себеби, баягы түрк элдери латын тамгасына өтө турган болсо, баары тең бири-бирин адабияттарын, жанагы көп нерселерин окуй билип, бири-бирине түшүнө билгенге, түшүнүп мамиле, жакшы мамиле курууга өтө зор иш болот деп
ыңгайлуу болот деп. Ыңгайлуу болот деп. Жаңы алипеси бул да латын тамгасында жазылган. Мынакей. Бул жерде бүт бар тең сүрөттөр менен ошол эле бул ар бир китебинде аңгеместе болгон табышмактары менен бүт баары менен киргизген да. Демек булардын азыркы убакта кыргызча которулуштары барбы? Кыргызча которулуштары азыр бар, азыркы колдонулуп жатат биздин кыргыз тилибизде. Ушул негиздөөчүлөр ушул негизинен алган. Мынакей карасаңыз, бул жерде таблицалар мына үндүү, үнсүз деп бүт баарын тең. Ошол эле кезде 28-жылы эле таблицалар өтө мынтип кыргыздаттык менен түзүп өтө түшүнүктүү болгон. Бул китеп канчанчы жылы чыккан, не деп аталат? Эни тилибиз 28-жылы чыккан. Бул заказ менен Алматыда, кийинчерээк Алматыда басылды. 28-жылкы китеп. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, 28-жылы чыккан китеп азыркы убакка чейин сакталып келүүдө. Мына ичинде карап чыксак, Азат мырза айткандай эле таблицалар бар экен, үндүү, үнсүз деген. Бүт бардыгы жазылган экен бул жактачы. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, мына бул жакта таблицалар, бул жактан көрсөңүздөр болот экен. Негизи буларды каяктан алып, каяктан окусак болот дегендей. Буларды биз негизи эми окуп келебиз да, кыргыз тилинде ошолорго аралаштырып кеткен ошол жакта жүрөт да турабы бул китеп арасындагы маалыматтын бардыгы. Маалыматтар жүрөт. Негизи Касым атанын дагы көптөгөн иштери казылбай турган иштери өтө көп. Келечекте биздин дагы келечекте кыйын чыган жигиттер чыгып ушул казылбаган иштерди дагы изилдеп, мындан ары улантып кеткенге биз өтө тилектешпиз. Бул жерде документте айтылат, бул жерде дагы Касым ата биринчи постановка пьеса койгонда Шабдан, Академия кечилери кыргыз театрындачы. Ошонун себебинен бул Касым атабызды биринчи драматург десек де болот. Бул жерде документаль бүт жазылган нерселер, архивде алынган нерселер. Бүт баары өзүнүн печати менен кол коюлган документтер. Жана ошондой эле Касым ата сөздүк түзүшкөн Тойчинов менен кошо. Ал сөздүктүн ичинде терминдер эле гана, терминдер 15033 санды түзөт. 15033. Лексикалык сөздөр болсо 92948 түзөт. Жалпы санын алганда 107.981 сөздүк. Бул жака эгер кыргыздын өзүнүн аттарын жана көп колдонулган сөздөр кошкондо 200.000ге жакын сөздөн түзүлөт да. Бул китепти Майниса Кошчиева деген эжебиз азыр диссертациясын жактап бүтүп калды. Изилдеп жүрөт алда. Ош университетинде мугалим. Азыр биринчи китебин чыгарды, буюрса Касым Тынысбаевдин сөздүктөрү боюнча. Ал жөнүндө да маалымат алсаңыздар болот. Мисалы Касым ата өтө жеңил кылыш үчүн, баягы кыргыз тилин изилдөө үчүн, мындан ары окуп кетиш үчүн, өтө жеңил кылыш үчүн муундарды уңгу, мүчө, 3 модельге бөлгөндө уңгу, мүчө жана уңгу, мүчө, мүчө. Жана уңгу, мүчө, 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 3 мүчө болупчу. Мисалы карасаңыз, би. Бир сөз, би. Аягына уңгу, мүчө болгондо, бичи болгондо башка майны келет. Би деген би, танец орусча айтканда. А бичи болсо ошол бийди аткарган иши, танцор деп коет да. Ошондой ошол сыяктуу көп модельдерди жеңил болуш үчүн кыргыз элине чыдап кеткен. Жакшы. Кырчындай өмүрүндө ошол эле кезде акын, жазуучу болгон Мариям менен көл жээгинде поэмасын Казакстандан бастырып чыгарылган. Казакстанда журналдарда, гезитте да иштеди, Жас кайрат, Сана деген журналдарда иштеди. Ошо кийин келгенде Кыргызстанда Эркин тоодо биринчи редактор болуп иштеди. Маданият жолуна журналында да редактор болуп иштеди. Ошол эле кезде ал жакта редактор болуп иштеп жүрүп, ошол эле кезде университетте мугалим болуп иштеп атты.
мындай алып келгенде азыркы акылга сыйбай турган нерселерди кылган экен да. ооба. Ал ушул мисалы орус туугандарыбыздын сөздүктөрүн которгон. Барьер деген сөздү бир эле маани барьер. Ошону тосмо деп которгон. Жана торгоо деп. Тосмо деген сөзү жансыздык нерсенин ортосуна тосмо коюу, мисалы тосмо деп аталат. Жандык адамдарды, адамдын астын барьер болгон бул торгоо деп койгон да. Ал сөздөрдү тилекке каршы азыр биз өзүбүздүн тилибизде колдонбой жатканыбыз өкүнүчтүү. Жана ошондой эле Белов деген адам менен бир кирип сүйлөшүп калыптыр, анан бир жазууну көрүп, мен буга ыр чыгарам дептир да. Касым атабыз ыр чыгарам десе, Белов айттыр, мен билем, сиз орус тилди аябай мыкты өздөштүргөнсүз, бирок мынчалык деңгээлде кыла албайсыз депчи. Анан Касым атабыз айтты, эртең мен ыр жазып келем деп. Орусча. Эртеси жазып келип окуп берсе, баягы адам өтө таң калып кечирим сураптыр. Анан Касым ата сураптыр, мынтип. Дух деген сөздү кыргызда 4 мааниси бар. Ошол эле кезде дух кайрат. Биринчи мааниси. Экинчи мааниси ындыгым өчүп калды дейт го. Духум түшүп калды. Үрөйүм түшүп кетти деген. Духум түшүп кетти деген сөз. Жана арбак деген. Ана орус киши ушу 4 кишиге 4 сөзгө 4 маанини билдиргенде, дептир да. Кыргыз тили бай тил экен деп. Алар ойлошуптур да. Кыргыз тили такыр эле өтө жакыр кедей. Мен деле көп угуп калам кээ бир адамдардан, орус тили өтө бай деп. Чындап алып келгенде антип айткан кишилер кыргыз тилин жакшы билишпейт. Билбегенден кийин айтканым туура эмесирээк болуп калат. Ошондой эле Касым атабыз манас таануучу болгон. 33-жылы 3015 сапты орусчага которгон. Ошол кезде орусчага которуп, Жусуп Турузбеков экөө тең туш чамалаш болгон. Манас эпосу боюнча иштерди кылып, көл жакта кыдырып, манасчыларды Саякбай атабызга барып үйүндөрүн жаздырып калайын дешкен. Барганда эле Касым ата манасты жатка билген. Чоң казатын жатка билген. Ошол кезде Касым ата отуруп манасты ушундай келтирип айтып аткан кезде Саякбай атабыз келип, силер билет турбайсыңарбы? Мени эмнеге чакырдыңыздар? Жусуп Турузбеков атабыз айттыр. Жок, Касым жатты болгон. Сиздики болсо башка тубаса талант деп. Касым атабыз Саякбай Каралаевди үйүнө алып келип, үйүнө жаткызып, акып, ошол манасты сактап калган. Биринчи доклад жазган. Манасты кийин 37-кайсы жылдары эсимде чыгып атат. Манас боюнча доклад жазып, манастын орусчага которуу иштери менен алек болуп, азыркы маалда орус туугандары саны окуп баа беришкен. Бул жакта ырлар жыйнагы бар экен. Анан ошондон урматтуу теле көрүүчүлөргө биякта кыскача бир ыр бар экен, ошону окуп берип койсок кандай болот? Жакшы болот. Кандай дейсиз Азат мырза? Окуп бериңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөргө 1923-жылы жазылган экен. Күйөмүн деген. Сиз жатка билсеңиз керек демек, булар бардыгын. Сулуф жатууга жүрөк жайнып койбой тур. Бурагысып заман чиркин болбой тур. Жаш да жетти, иш да жетти иштөөгө. Кол коркунчаак көөдө тайыс оңбой тур. Түпкү максат чын чыгарын билемин, ишенемин, кат-кат касам беремин. Мезгил жетип кулач урбай мухитке, 18 жаш бекер кеттиң күйөмүн. Демек 23-жылы жазса, 18 жашында
күйүп өкүнүп жазган чыгармалардан экен да. Биякта мисалы үчүн чыныгы адабий тилдерди колдонуп жазган экен да бул жакта сөздөрчү. Мындайча айтканда кээ бир сөздөрдү мындай бир окуп түшүнө албайсың дегендейчи. Анан ушуларды азыр көпчүлүк кыргыздар колдонбой калды да. Буга эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз? Мен жеке өзүмдүн оюм боюнча бул биздин орусташып кеткенибизден да көп маани ошондо болсо керек. Таасир этип атат. Таасир этип жатат. Чын айтканда азыр Бишкекте деле көп адамдар орусча сүйлөгөнгө аракет кылышат. Албетте, тил билүү өтө жакшы нерсе. Бирок өзүңдүн тилиңди унутпашың керек. Лев Толстой, орустун атактуу жазуучусу Лев Толстой мындай деген: тот человек, который не знает своего языка, тот раб другого народа деген да. Ошонун себебинен өзүбүздүн тилибизди билишибиз өтө зарыл. Тилибиз менен биз кыргызбыз. Ооба. Ошондой эле биз Касым ата пока деп орусча айтканда пока кыргыз мамлекеттүүлүгү жок болмоюнча Касым атанын аты өчпөйт. Ооба. Бул өзү жөнүндө өтө чоң тамга менен басып кетти. Кырчындай өмүрүн арнады кыргыз эли үчүн. Ооба. Азат мырза, анан айтсаңыз, алдыда кандай пландар болуп атат? Ушул Кудайым буйруса ушул жылдын аягына чейин андан мурунураак Түркия биздин туугандардын мамлекетинде Стамбулда Касым атанын музейи ачылат. Ошол жака Кудайым буйруса биз Кыргызстандан барып катышабыз. Жакшы. Аны ким ачкан атат, ким негиздеп атат деген ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Ал жакта биздин түрк туугандар Эмрах Казум деген жигит менен толук биз байланыштабыз. Өзүнүн агайы менен өздөрүнүн күчү менен музей ачкан жатышат. Азыр болсо Касым атанын да көп иштерин жазууда, алар жазып чыгарып атышат. Жана мурун Туркияда басылган Эне тилибиз 1 жана Эне тилибиз 2 китебинде кичине катачылыктар бар экен. Азыр ошонун оңдоо үстүндө иштеп жатышат. Мен аларга морфология, синтаксис китептерин толугу менен жөнөтүп турдум. Китептерин жөнөтүп, Касым ата жөнүндө маалыматтарды толук берип, биз ар дайым байланышта болуп турабыз. Ал жакта дагы Касым ата жөнүндө жакшы китептер жарык көрөт, жана түрк элдери дагы Касым ата жөнүндө ал жакта көп маалымат алышат, алып жатышат буйруса. Жакшы, демек бул жактан дагы мыкты деген китептерди, мыкты деген маалыматтарды алып барат экенсиз да. Бардыгын алып кетип калбайт деген үмүттөбүз, кыргыз эли үчүн дагы калат деген үмүттөбүз. Жакшы. Азат мырзанан айтсаңыз, ушул Касым Тыныстанов атындагы фондго азыркы убакта мамлекет тарабынан кандай жардам болуп жатат? Мамлекет тарабынан азыр бизде жардам жок. Себеби дегенде фонддордун көбү эле юбилейлеринде ошол маалдарды иш кылышат. Эми биз Кудайым буйруса тилектешпиз, эми мамлекет менен чогуу иш алып барып 120 жылдыгын мааракесин чоң өткөзгөнгө аракет кылабыз. 2021 жылы. Жана ошондой эле фонд биз Чырпыкты айылынан, Касым атанын өзүнүн айылынан айыл өкмөт тараптан колдоо болуп, жергиликтүү кеңештин депутаттарына колдоо болуп, 1 гектар жер алганбыз жолдун боюнда. Ошол жака музей, чоң музей сала алайын деген пландарыбыз болуп жатат. Жакшы. Ошол жака да бизге чоң жардамдар керек болот, Кудайым буйруса. Ошол бул сиздин сөздөрүңүз мамлекетке жетет деген үмүттөбүз дебейинби? Анан айтсаңыз, азыркы убакта буга чейин айтып өттүңүз да, камеранын сыртында мага айтып өттүңүз да, ошол нерсени айткым келип атат. 2021 жыл Касым Тыныстанов жылы деп сунуштасак деген пландар болуп атат депчи. Ооба. Ошол жөнүндө да кененирээк айтып өтсөңүз болот дегендей. 2021 жылы Касым Тыныстанов
жылы болсо жакшы болот эле деп мен президентке, урматтуу президентибизге жана жогорку кеңешке кайрылайын деп жатабыз. Ачык ой. Анткени Касым ата өтө чоң салым кошкон адамдардын бири. Мындай адамдарды унутуп коюу, эстебей коюу бул туура эмес иш. Мен ойлойм, урматтуу президентибиз жана жогорку кеңеш депутаттарыбыз бизди колдойт. Чогуу жапа тырмак болуп эскерүү кечелерин жана ошондой эле Касым ата жөнүндө көп иштерин жалпы кыргыз элине таратканы чогуу аракет кылып иш алып барабыз го деп ойлойм. Мен ошого тилектешмин. Жакшы, чоң рахмат. Биз дагы тилектешпиз. Азат мырза, бүгүн өтө кызыктуу маалыматтарды айтып бердиңиз. Ошол эле мончо, ошол эле чач тараш дегендей. Ал дагы китептерде көптөгөн маалыматтар бар болушу керек. Биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөрүбүз ошол китептерин бүгүн барып окуп, жакшы маалыматтарды алат деген үмүттөбүз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жалпы телегөрүүчүлөргө эркин микрофон. Кыргыз элине каалоо тилек айтып алсаңыз болот. Урматтуу кыргыз элим, эми биз кааларыбыз ар дайым эле өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү бекем сактап, өзүбүздүн тилибизди, дилибизди бекем сактап жүрүшүбүздү өтө каалайм. Элибиз, жерибизде тынччылык болуп, согуш болбой, түшүнбөстүк нерселер болбой, жапа тырмак болуп, өнүгүү, өсүү жолунда чогуу кадам шилтеп, жакшы жетишкендерге жетишип, азыркы өнүккөн мамлекеттердин арасына кирип, ушундай чоң жетишкендерге жетишели. Ырыс алды ынтымак дейт. Ынтымактуу болсок баары болот. Биздин ата бабаларыбыз өзүнүн өмүрүн, ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүн, өзүнүн өмүрүн, кырсындай болгон өмүрлөрүн кыйып келишти. Жана мисалы Касым ата 37 жашында, мына мен жакында 37-ге чыгам. Ушу кезинде каза болгон. 13 жыл мөөнөттүн ичинде талыкпай эмгек кылып, бир убакытта 3-4 жерде иштеген. Иштеп, азыркы ушул адамдардын кызматтары кылган иштерине биз өзүбүз күбө болуп, өзүбүз кыргыз элибиз эгемендүү мамлекет болуп турабыз. Муну дагы мындан ары улантып, биздин келечек муундарга ушул бойдон өткөзүп берүү биздин милдет. Чоң рахмат, айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Аракет кылабыз дегендей. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эскерте кетчү нерсе, бүгүн бизде улуу залкар инсандын небереси Азат Жаныбеков болду. Алдыдагы музыкага, клипке көңүл бурсак, андан кийин биз экинчи коногубуз менен таанышмакчыбыз. Elestetim Alaton'un ak kırları, Isıp göldüm şıbırağa min sırları. Elestetim ösköncerim ar taşındı, Kurman kılam men sen için öz başımdı. Kayda жүрсем, kayda bolsam meni Yüreğimde, gönlümde atam eken. Suyunsa da, kaygırsa da menin canım. Seni menin ata jurtum Kırgızstanım. Enelerdin benim tökkön
gözlerinde babalardın unutulmaz sözlerinde suyunsa da kaygırsa da menin canım seni menin ata jurtum Kırgızstanım aman bolgun ak kalpakçan kırgız elim Güldöy bergin alakanday kırgız jerim Dünyanın bir burçuna şangşy bergin kılım gezgen kırgız tili Kayda jürsem kayda bolsam meni Yüreğimde, gönlümde atam eken Suyunsa da, kaygırsa da menin canım Seni menin ata jurtum Kırgızstanım Enelerdin merim tökkön gözlerinde Babalardın unutulmaz sözlerinde Suyunsa da, kaygırsa da menin canım Seni menin ata jurtum Kırgızstanım Seni menin ata jurtum Kırgızstanım Suyunsa da, kaygırsa da menin canım Дагы бир жолу кутман таң, урматтуу теле көрүүчүлөр, Сана телеканалына Таңкы Кыргызстан. Бүгүн бизде жаш ырчы конокко келип отурат. Жаш талант, өзгөчө ырдайм, өзгөчө кыргыз эстрадасын жарам деп жаңыдан кадамдарын таштап аткан ырчы айым Сабина Омар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиңиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Сонун. Аябай мактап болгон жокмун? Жок. Болгон эле. Жакшы, мен мактаганымды эле ишке ашырсаңыз болду деп ойлойм. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз жалпы теле көрүүчүлөргө. Атым Сабина Омар болот. Токмок шаарынан келдим сиздерге. Жана Кудайым буйруса сиздерге ушундай өздөрүмдүн ырларымды, клиптеримди арнап берем. Жакында буйруса. Бул атыңызга кайрылгым келип атат, фамилияңызга. Эмне үчүн Оморова эмес же Оморбекова эмес дегендей? Негизи Сабина Омуржанова болчу. Бирок концерттерге барганда же дагы эфирлерге барганда Омуржанова десем, Өмүржанова же полный айта албай, анан кийин сокращенно эле Омор деп коелук деп чечтик, чтобы көп татаал болуп. Негизи фамилиясы татаал да. Ошондуктан туура эмес айтып калгандан анан кийин Омор деп чечтик. Сабина Омор. Жакында эле жаңы клипиңизди көрдүңүз. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат айтып берсеңиз. Сөз обону кимге таандык, кандай процесс? Сөзү обону деген, обону Өктөм Сапар уулу ырчы агабызга таандык. Жана сөзү деген Кудрет Айчабаров агабызга да таандык. Обону Экөө жазганбы? Обону Өктөм Байкеники, Өктөм Сапар уулу деген ырчы агабыздыкы, сөзү деген Кудрет Айчабаровдуку. Жакшы. Сиз мына эми чыгармачылыкка жаңыдан кадам таштап атпайсызбы? Анан ошондуктан ырлардын эмнесине маани бересиз? Ырларды душа менен ырдаганга, жаштарга жаккандай, негизи бүт эле биздин угуучуларыбызга жаккандай кылганга аракет кыламын. Ырдап атканда дагы өзүбүздүн жаныбызды дагы киргизебиз. Болгондордо жакшы ырларды ырдаганга аракет кылабыз. Жакшы, жан дүйнө менен ырдаганга аракет кылабыз деп калдыңыз. Жалпы теле көрүүчүлөр карап атат болуш керек, күтүп атат болуш керек. Жан дүйнө менен ырдаган кандай болду экен деп бир чыгарманы, бир куплет кайрмасы менен аткарып бербейсизби? Анда Урукуя деген ырды ырдап берейин. Сөз обону кимге таандык? Сөзү обону деген жакшы
жете албай калдым, бирок Сайкал Садыбакасова эжекебиз ырдап чыккан, YouTube'дан көрүп калып, Үркүндөн алынган Уркуя деген эжекебиз бар болчу. Ошодон ырларын алыптыр, ошону ырдап берейин, э? Келиңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер үчүн фреш хит деп коюшум. Келиңиз. Ак чулук салып башына, ак көйнөк кийип уралган, аялдын эле асылы обада сөзгө туралган, акыл көй болуп элине алдыңкы чарбак ураган. Уркуя ыйык энебиз эмгегин дактап келебиз. Уркуя батыр энебиз өмүрүн дактап келебиз. Баракелла, баракелла, мыкты. Уктуп аткан теле көрүүчүлөрдүн баардыгы койгондо деген үмүттөбүз. Анан айтсаңыз, жаш талант, жаш ырчы, жаш аткаруучу, сиздин таңыңыз кандай башталат? Биздин таңыбыз телефондон башталат го дейм. Будильник болот, телефонду ачып, кайсы уведомлениялар келди деп сразу азыр баары эле телефондон башталат го деп ойлойм. Киргенде эле сразу телефонду чукулап, түнү менен эмне болуп кетти деген оюнда. Телефонду эле алып бошубуз керек деп ойлойм, баарыбыз эле. Баарын билбейм, анан сиздики ушундай башталат экен. Меники ушундай эле ичине. Түшүнүктүү. Анан чыгармачылыкка кадам таштаганыңызга канча убакыт болду? Канчадан бери ырдап келесиз? 1 жыл, 1,5 жылдай болуп калды. Кадам таштаганыңызга? Ооба. Бирок азыр профессионально иштеп, клиптерди тарттырып, ырларды профессионалдардан жаздырып, уже жакшы иштадык профессионалдар менен иштеп. 1 жыл, 1,5 жылдай болуп калды. Музыкалык атайын билим алып жатасызбы? Каякта окуйсуз дегендей? Музыкалдык билимим жок, жөн эле аз вокалга барып жүрөбүз. Бирок быйыл буюрса деген консерваторияга же Күреңкеевке тапшырам деген оюм жакшы бар. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Өтүп кетиңиз экзамендерден. Рахмат. Вокалды калдыңыз, вокалды кимден алып жатасыз? Кызык болуп жатат аябай. Вокалды деген Ралия деген ырчы кыздан алып калгам. Сен жаным мен деген үдөткенбиз. Кандай үйрөтөт экен анан? Жакшы, плюстар бар го деп ойлойм. Угуучуларым жакшы билишет. Жакшы. Анан алдыда кандай пландар болот атпыр? Өзгөчөлүк киргизип кыргыз эстрадасында. Жакында клипим чыгат. Не деген клип? Айтпай коюп турайын, Джентльмен деген. Келиңиз айтып коюңуз, жалпы теле көрүүчүлөрдү кызыктырып, күтөлү дегендей. Джентльмен деп эле коеюн, анан кийин жакында кичине сюрприздер пайда болуп чыгат. Дагы жакшысыздар чыгат. Сюрприз болуп турсун пока. Чыккандан кийин анан кийин. Мындай ата айтып турганына караганда тамашалык клип окшойт, э? Жок, ответка болуп чыгат го деп ойлодум. Кайырмасы болуп көрбөйлүбү? Джентльмен. Кандай болду экен? Ай, джентльмен, сөздөрүң сонун келишкен, өтөмүн сүйүү жолунда, таринам эгер кечиксең, жаңылбайм таза сезимден, жандайын эми сени мен, кадырлап алчы мени сен, жүрөктө жагыз джентльмен, деп анан сюрприз болуп калсын. Браво, азаматсыз. Ким жазып атат мунун сөзүн? Мунун сөзүн менин жаңы иштешип жаткан продюсерим жазып атат, Тимур Салиев деген байкебиз менен жаңы иштешип баштадык. Камерадан пайдаланып салам айтып койсоңуз болот. Тимур байке, чоң салам сизге. Жакшы. Анан негизи айтсаңыз, өзүңүз 1,5 жыл болуп калды дедиңиз, чыгармачылыкка келгениңизге. Буга чейин кайсыл эстрада жаатындагы ырчылардан үлгү алып келесиз? Ушундай болсом экен, ушундай хейтер жаратсам экен деп. Мирбек Атабековдон башкасын. Эми көп эле чын айтканда биздин көп эле ырчылар жагат. Алардын
кандайдыр Жок, туура айтсам. биздин эфирде андай болбойт, көп эле анан 1-2 эле деген. Бизге так санын айтып беришиңиз керек. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр дагы билет дегенде. Мына мол ырчы жагат, момундай айт деп түшүндүрүп беришиңиз керек да. Биринчиден мага эжекелер жактан айтканда анда сайкал сатбакасы эжекеси жагат. Эмнеси жагат? Эмнесин жагат, ырларын укканда сильно грубый ырлары жок, анан кийин наушник кийип эле жыргап жүрөгүн, как бы сказать, лёгкий ырлар да, аябай. Ошонусу мени аябай жагат. Жана баягы агалар жактан Бекбарбиев агабыз жагат. Ырлары аябай күчтүү, ошондуктан бүт эле эфирден Бекбарбиев агабызды эле айтып келебиз. Анткени сүйүп алырын ырдаймын, Делберим деген ырдаймын. Көп эле ырларын билебиз байкесин, ошон үчүн абдан жагат. Жакшы. Анан айтсаңыз, Бекбарбиев деп калдыңыз. Анан Бекбарбиевдин кайсыл ырын жогорку деңгээлде аткара алам деп ойлойсуз? Жогорку деңгээлде аткара алам деп ойлой албаймын, анткени өзүнчө аткара алат. Все равно оригиналга жетиш кыйын. Десем кавер деп эле ырдабаса эле өзүбүзгө жакканда, бирок жогорку деңгээлде оригинал өзү эле аткарып бербесе эле. Бирок дүйнөлүк статистикага таянсак, ошол эле YouTube платформасын карасак, каверлердин көпчүлүгү оригиналдан мыкты аткандар көбүрөөк да, 57-58%. Ооба, көп, бирок Бунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Мунун себеби эми ырды өздөрү кандай кабыл алгандай деп ойлоймун. Ырды кандай десем, ошо ырды жан дүйнөсү менен жакшы көрүп, ырда жашоодо болгон окуялар болсо, анда жакшы аткарылып кетет го деп ойлойм, оригиналдан дагы ашса. Жакшы. Кавер деп калдык. Кавер дегенде эле англис тилиндеги чыгармалар, хиттер эсибизге келет эмеспи? Анан сиздин аткарууңуздагы бир англисче укпайлыбы? Макул, анда Rolling Step деген ырдыр деп берейин. Адель. Адель, ооба. Өзүңүзгө ишенесизби ырдаганда? Ишенесиз го? Кез урматтуу теле көрүүчүлөр, дүйнө жүзүндөгү эң оор деп саналган ырлардын бири жана ошондой эле мыкты аткаруучулардын бири Адельдин ырын аткарып берем деп турат. Бисмилла деп туруп көрөлү, келиңиз. There was a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and spitting me out to die. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me all the only you should pay. The skies of your love remind me of Christ to keep me thinking, dug me all this hero. The skies of your love leave me break, cause I can't help it, and we couldn't understand. Running in the deep. To play it to the beat. Браво. Жакшы. Рахмат. Эми аны теле көрүүчүлөр өздөрү байкап алат, өздөрү сындап алат дегенде, э? Жакшы, айтсаңыз, анан дүйнөлүк ушу ырчылардан кимдерден сабак аласыз? Биринчи учурда деген Адельден эле сабак алам. Эмнегедир тембр аябай жагат, эженин Эжебиз, Адель эжебиз болот, биздин башка. Тембр аябай жагат. Дагы Кристина Агилера дагы жагат. Көбүнчө эле, бирок эми Америкадагы ырчылар тембрлар аябай негизилүү күчтүү деп ойлойм. Ырларына дагы ошондуктан бүт эле ырчынын бир сабактан алса болот да. Ар бир жакшы жактарынан. Ар бир жакшы жактарынан угуп, андан кийин сабак алса болот. Бирок жан дүйнөм аябай жаккан, ырлары чыккан сайын угуу-өргөн Адель менен Кристина Агилера болуш керек деп ойлойм. Адель эжебиздин сахнадан кетип калганы сиз үчүн өкүнүчтүү эмеспи? Кичине өкүнүчтүү болду, анткени эми жаңы ырлар деген кичине чыкса деле аябай узун убакытта чыгат го деп ойлойм, эси чыкса. Ошондуктан эски ырларды угуп, эски ырларды жаттап дегенде. Жакшы. Анан кафелерде ырдайсызбы? Кээде эле чыгып калам. Тойлордо туугандарым чалып калса. Жок, тойлордо эмес. Ырчылардын ортосунан табак деп коебу, кабак деп коебу. Жок, андай бир атайын ушундай нерсе бар экен го, ошол жактан чыгып анан жылдыз болуп кетишет эмеспи? Андайларга чыга элек мен жок. Аракет кылайын деп атасызбы?
Азыр аракетим сахнада эле болуп турат. Сахнада Сахнага эле. чыгыш аракет Жакшы. болуп жатат. Алгачкы жолу сахнага чыкканыңыз эсиңиздеби? Эсимде. Ыр аткарып, профессионалдуу деңгээлде. Анда Токмок шаарында чыкканбыз ДКда. Эжекебиз Токмокто эле ырдап жүргөн эжекелерибиздин концерти болчу. Андан кийин өзүбүздүн шаарыбыздан кички кызыбыз чыгып аткандан кийин келсең ырдап келин. Аябай эле сүрдөйт экен адам чынын айтканда. Элдер аябай эле көп отурат. Алар светтер жок, сени эле бар карап отурушат, сүрдөп титиреп, бирок жакшы өттү. Жакшы ырдадык. Ооба. Жакшы. Кыргыз эстрадасына башкача бир жаңылык, өзгөчөлүк кылам деп аракет кылып жатасыз да. Анан өзүңүздүн стилиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Бул чачыңыз өзү тарабалбы же жасатылганбы деп? Чачым деген көбүнчө эле айтышат химиябы депчи, анткени химия окшош, бирок жок. Мун деген плойканын күчү. Апам эртең күндө эртең туруп чачымды 2,5 сааттай, 3 сааттай туруп чачымды кудри кылып берет. Күндө сиз тармал кылып жүрөсүз. Күндө тармал. 2,5 саат. Ооба. Апакеңизге болсо. Анан эмнеге ушул тармал чач менен чыгайын деп чечтиңиз дегенде? Кички кезинде өзүм чачым деген көп деле тармал эмес да. Прямой, бирок Полутармалбы? Полутармал. Мен дак ушундай. Кандай деп айтсам, эми кички кезинде тармалдарды өзүм жакшы көрчүмүн, бирок анда деген бигуди бар болчу, чоң бигудилер болчу. Анын эметкени чачым өзү көп узун чачтарды жактырбайм да. Мага кыска чачтар жагат. Ошолорду эле коюп, анан кийин көп деле тармал болбой атканан, анан кийин бир күнү кечинде өзүм эле чач кичине майда-майда кылып өрүп туруп, эртең турганча баарын чечкенде аябай пышный кудри болуп калган. Ошондон кийин эле маамат жүргөм. Мен ырдап чыксам, чачымды кудри кылам да, кыска кылып туруп ошо менен эле чыгам деп айткам. Ошону аткарып атам азыр. Чачыңыз мындай плойканын жардамысыз жүрөсүз да, туурабы, көчөлөрдө? Анда сизди тааныбай калса керек, көрөрмандар. Чачым прямой кезинде көп деле үйдөн чыкпайм. Анткени үйдөн чыгар күндөр эле чачымды плойка. Апаңыз бошобой калганда чыкпай калат экенсиз. Жакшы, жакшы. Анан стилиңиз чач жагынан экен, анан кийим жагынан кандай варианттар болуп атат дегендей? Кийим жагында азыр өзгөчөлгөн вариант менен чыкса деле аябай кыйын болуп калды, анткени азыркы убакытта ырчалар чыгып атканда өзгөчөлөм чыкканга аракет кылат. Азыртан деле кыргыздын чыгармачылыгына деле көп эле ырчалар келип атышат. Өздөрүнүн өзгөчө стилдери болуп атат, бирок азыр деген чачымды бүттүк, эми кийимди Шашпай иштейт да акырында. Отурасыз. Жакшы. Чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Чыгармачылыкка келип калайбыз. Ишенебиз, кыргыз эстрадасына кандайдыр бир из орун калтырып кетет дегенде. Жалпы теле көрүүчүлөргө эркин микрофон. Салам да бир жолу кыргыз элим. Сиздерге барыңыздага рахмат. Жана сиздерге дагы чоң рахмат. Меники бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга абдан жакшы шаңдуу болуп отурдук. Сиздер менен таанышканыма дагы абдан кубанычтамын. Рахмат, чыгармачылыкка ийгилик каалайбыз. Айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскертүү кетчү нерсе бүгүн бизде жаш талант, жаш ырчы Айым Сабина Умар болду. Ал эми биз алдыдагы клипке көңүл бурсак. Бир нерсе менин тынчымды алат да. А ким билет? А балким апаң өзү таштап кеткен болсочу. Нурайчы, эмес. Мен апамды сөзсүз табыш керек. Караның азар, мен ардайым. Карегин кайгы баспай, күлүп турсаң айдайым. Эркелетип сен кучак чайып, каражан канча жашка чыкса дагы балакайың. Энекем ай, тазаккан суудай, таң аткан нурдай. Эртеле кеч киреби берекем ай, замзамдан нуртам сагынган улумдан. Кейбе эч бир меримиңе зар, апа кебай, жүрөгүм
жүрөгүм сага тартып, көзүм артып жете албай. Өмүр кайын ыйлай, канча күн уктатпадым, уйкуларың мага арнай. Энекем ай, таза аккан суудай, таң аткан нурдай. Эртеле кеч киреби берекем ай, замзамдан уртам, сагынган улумдан. Кейбе эч бир эмни, энекем ай, таза аккан суудай, таң аткан нурдай. Эртеле кеч киреби берекем ай, замзамдан уртам, сагынган улуңдан. Кейбе эч бир эмни. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү Таңкы Кыргызстан эфири сиздерге жакты деген үмүттөбүз. Санат телеканалынын жалпы жааматы сиздер үчүн жакшы конокторду чакырып, өзгөчө маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Кийинки Таңкы берүүдөн көрүшкөнчө, тактап айтканда эртең менен саат 8:00 көрүшкөнчө аман туруңуздар. Бүгүнкү иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын урматтуу теле көрүүчүлөр. Көрүшкөнчө.